Саламатсыңарбы, менин сүйүктүү окуучуларым. Бүгүн силер менен дагы бир онлайн сабагын баштайбыз. Кыргыз адабияты 10 класс. Силер менен мен Курганбаева Зирегүл Жанышевна. Анда эмесе сабактан баштаардан мурун мен силерге мурдагы өтүлгөн темаларды эсиңерге салып, сабакты Алыкул Осмоновдун ыры менен баштайын деп турам. Ысык көл, кейде тынчта, кейде толкун, толкуса толкунуна тең ортокмун. Турмушта канча жолдош күтсөм дагы, бир сырлуу мындай жолдош күткөн жокмун, деп Алыкул Осмоновдун Жеңишбек поэмасында айтылган. Демек, Алыкул өзүнүн сырдашы ысык көл деп бекер айтпаса керек. Балдар, бүгүнкү биздин сабагыбыздын темасы Алыкул Осмонов Жеңишбек поэмасы. Анда эмесе поэма менен бүгүн кеңири силер менен кошо таанышабыз. Бүгүнкү биздин сабагыбыздын максаты силер менен бирге Алп акын Алыкул Осмоновдун өмүрү жана чыгармачылыгы жөнүндө эске салабыз. Жеңишбек поэмасы менен таанышып, анын идеялык маанисин ачып берүүгө үйрөнөбүз. Экинчи өнүктүрүүчүлүк жагында биз силер менен турмушта ата-эне баланын байланышын ордун чечмелеп, андагы каармандарга талдоо жүргүзө алабыз. Поэмадагы карыянын күйүүтүн азабын ачып берүүгө көнүгөбүз. Үчүнчү тарбия берүүчүлүк жагында биз силер менен бирге турмуштагы сабырдуулукка, чынчылдык менен патриот сезимге тарбияланабыз. Бүгүнкү күн менен поэманы салыштырып, бардыгыбыз тынчтык заманда жашоого умтулабыз жана билим алабыз. Келгиле анда силер менен бүгүн өтүлгөн темалар боюнча билимиңерди текшерейин. Мындай суроолор берилем. Акындын үй бүлөсү, балдар үйү, таланты, махабаты, перзенти, дарты, өлүмү жөнүндө эмнени билебиз? Жашоодо аны кыйнаган азабы, мээнети, таланты, түнтүгү, кайраты сыяктуу сапаттар акынга тиешелүүбү? Буларды чечмелеп айтып беребиз. Демек, кыргыз поэзиясынын өкүлү, таланттуу акын Алыкул Осмонов 1915-жылы Панфилов районуна караштуу Каптал-Арык айылында туулган. Алыкул Осмонов кыргыз элинин алгачкы жазма акындарынын эң ири өкүлдөрүнүн бири. Жаштайынан томолок жетим калып, токмок балдар үйүндө тарбияланат. Мына ушул жерде адабий китептерге өтө кызыгып, ал орус классикалары менен таанышат. Акын негизинен алганда 1988-жылы Бишкектеги номер 68-мектепке, 1990-жылы номер 9-китепканага акындын ысымы ыйгарылган. Кыргызстанда жалпысынан 20-га жакын мектеп жана тоо чокусу бир кеме Алыкул наамында. Алыкул Осмоновдун 60-тан ашык ырларына обон чыгарылып, көптөгөн тасмалар тартылган. Акындын бир нече жыйнактары, поэмалары бүгүнкү күндө окурмандардын жүрөгүндө сакталуу. Анын сыйлыктары: Ардак белгиси ордени 1938-жылы, 1941-45 жылдары Улуу Ата Мекендик согуш мезгилиндеги каарманы эмгеги үчүн медалы менен сыйланган. 1967-жылы Кыргызстан Ленин комсомолу сыйлыгынын номер 1 лауреаттык күбөлүгү ыйгарылган. Залкар акын 1950-жылы 12 декабрда дүйнө салган. Эгерде
Акын дагы жашоосу уланмак болгондо ал мындан да сонун чыгармаларды жазмак. Аттиң акын бар болгону 35 жыл гана жашады. Анда эмесе балдары силер менен Алык Осмоновдун Жеңишбек поэмасы менен таанышабыз. Ысык көл, кээде тынчта, кээде толкун. Толкуса толкунуна тең ортокмун. Турмушта канча жолдош күтсөм дагы, бир сырлуу мындай жолдош күткөн жокмун. Ысык көл, кээде тынчта, кээде толкун. Жар куруп жаркылдаткан жаштык отун. Турмушта канча курдаш күтсөм дагы, бир кыял мындай жолдош күткөн жокмун. Дүйнө өмүр уул бердиң, бала бердиң. Дүйнө өмүр алоолонуп жана бердиң. Неге сен алыс кеткен сапарыңан, элиң жок жайдакталып кайра келдиң. Дүйнө өмүр энчи бердиң, үй жай бердиң. Күн көр деп бар керекти белендедиң. Неге сен ыраа кеткен сапарыңан, эскиртип канатыңдан кайра келдиң. Миңбай чал салам айтат эшик ачып. Курманбек алик алат бери басып. Чай ичип бир аз мезгил өткөн кезде улууга улуу сүйлөйт жубаткансып. Курманбек эл кутманы 70 жашта, кемпири 60 жашта ушул жазда не бир алып уландарды кайкалатат, экөө тең тамашалап учурашса. Ким десең бул карыя Миңбай ата, көз салып эртелгеч батыш жакка, көп менен бул да кошо уулун күтөт, күткөнү дайым чеки, дайым ката. Жеңишбек анын уулу Жеңишкебек, жеңиштеп жакшы үмүткө жеңиш тилеп, турмуштун жеңип чыккан күнүнө арнап ат койгон баласына Жеңишбек деп. Баары бир азыркы бир Миңбай чалга, кур үмүт курч тийди бейим кары жанга. Уулу жок, бир адам жок пристанда, бир гана жалкоо толкун тийген жарга. Жеңишбек жеңиш тилеп курман болгон, ок тийип маңдайына ара жолдон, атама мен өлдү деп айта бар деп сөз айткан, көл толкуткан брошодон. Ал эми атинеге эркелебейт, биздерге абакелеп колун бербейт. Канчалык үмүт үзбөй күткөн менен, калкылдап кеме минип кайра келбейт. Кой ата, жолдош болбо жок пайдага, жол карап көл боюна ат байлаба. Жеңишбек сенин уулуң жеңиш күнү, жадырап келип турар жыл айлана. Ысык көл ата журттун күчүн сынап, өзүнчө өйдө төмөн жүрүш кылат. Күч ошол күйбөй турган суу болсо да, көктү түн ала бурул жалын чыгат. Уулунун согушта курман болгонун билсе дагы, жүрөгү сезгиси келбей пристанга эл менен кошо келип, куру үмүт менен көлдү тиктеп, күтүп томсоргон Миңбай чал. Жүрөгү өрттөнүп турса да, кайратынан жазбай, ичинен күңүрөнө дүйнө өмүр менен сүйлөшкөн карыя. Аттиң карыянын азап тозогу канча эле. Уулун, жалгыз уулун күткөн карыянын арманы ушул поэмада кеңири баяндалат. Аттиң согуш канчалаган адамдын башын жуттуң, согушка наалат айтышат. 1944-жылдын ноябрынан тарта Осмоновдун чыгармачылыгы жемиштүү болуп, ташы өргө кулаган. Ушул мезгилден тарта 5 жылга жетпеген убакыт ичинде акын кыргыз адабиятында кайталаңыз орун тапкан, көп сандагы ыр, поэма, пьесаларын жараткан. Анын ичинде биз сөз кылып жаткан Жеңишбек поэмасы да бар. Чыгармага акыркы чекитти акын 1945-жылдын 13 декабрында көл жээгиндеги Кой Сары курортунда койгон. Жеңишбек Алыкулдун акындык өнөрүнүн туу чокусу. 1945-жыл 13 декабрь тарыхый дата деп акын үчүн. Башка чыгармачыл адамдарга таасирин тийгизген. Залкар кара сөзчү Ашим Жакыпбеков Жеңишбек Алыкулдун чолпону деген баасын берип, бул туурасында күндөлүгүнө жазып калтырган экен. Турмушка өкүнүп коюп,
Жеңишбекти окуй кеттим. Жеңишбек Алыкулдун чолпону. Жеңишбекти окуп отурсаң, эрте жазда көл жээгиндеги атыржытка мас болгондон да аша кетесиң. Жеңишбектей таттуу, рахаттуу аба жок болсо да аз, деп бекер айтпаса керек. Ооба, Алыкулдун ар бир чыгармасы, лирикасы өзүнчө бир философиялык мааниде жатат. Акындын кайсы гана ырын окуба, анда бир зор окуя, зор идея жатат. Аттиң. Чыгармада кыймылдуу окуяларга караганда кейиштүү сезим, туйгулар, лирикалык ой толголор, пейзаждык сүрөттөр көбүрөөк. Дал ошол көмөкчү элементтер бар болгону 156 ыр санынан турган поэманын жөнөкөй сюжетине кошумча жаңырык, көмүскө тереңдик бергенси. Жеңишбек поэмасы кандуу согушта жалгыз уулу Жеңишбектен ажыраган Миңбай аттуу карыянын күйүтүү, абалы, өксүбөс арманын баяндайт. Ал баласынын курман болгону тууралуу кара кагазга ынанбайт. Уулу өлдү деген кабарга боюн сунгусу келбейт. Жалгызын күнү түнү ал тургай ар бир ирмемде күтүп жол карайт. Ошентип улуу ата мекендик согуш аяктап, жеңиш тартуулаган күндөр Кыргызстанга, анын ичинен көл өрөөнүнө да келет. Башкалар жоо жеңип кайткан жакындарын тосуп пристанга барса, Миңбай да кур үмүткө азыргыла кошо барып алат. Кеме кайра жоокерлердин жаңын тобун алып келет. Кеме келген сайын Миңбайдын күткөнү арман болуп кала берет. 156 саптан турган Жеңишбек поэмасынын мазмунун эмоциялык жактан курч кылган, окурмандын ичин аңтарып, жүрөгүн сыздаткан, албетте, баш каармандын аянычтуу абалы, бөксөрбөс убайымы. Миңбай чалдын курман болгон уулун күтүп, куру убара тартышы жан кейитет. Согуш мезгилинен тынч күндөргө сарыккан көп трагедиянын бирин кескин сездирет. Далай кишинин башына түшкөн арман күйүттүн оорчулугу көпкө дейре өксүбөсүн таасын билдирет. Дүйнө өмүр, уул бердиң, бала бердиң. Дүйнө өмүр алоолонуп жана бердиң. Неге сен алыс кеткен сапарыңан ээриң жок жайдакталып кайра келдиң, демекчи поэмада негизги идея мына ушунда. Балдар, демек өтүлгөн чыгарма боюнча бышыктайбыз. Биринчи, Алп акындын өмүрү жана чыгармачылыгы жөнүндө эмнени билдиң? Акындын кайталангыс таланты жөнүндө айта аласыңбы? Үчүнчү, айыкпас дарт менен күрөшүү аягында эмне менен бүттү? Төртүнчү, Жеңишбек поэмасынын идеясы эмнеде? Бешинчи, согушту күйүтүү жана Миңбай карыянын арманы жөнүндө түшүндүңөр. Балдар, тапшырма Алык Осмоновдун Жеңишбек поэмасы жөнүн окуп, көркөм жаттап жана концептуалдык карта түзөбүз. Анда эмесе балдар, бүгүнкү сабагыбыз мына ушул аягына жетти. Кийинки сабакка чейин аман болгула, менин сүйүктүү балдарым. Өтүлгөн темалар силерге түшүнүктүү болду деп ойлойм. Андыктан кийинки тапшырмага чейин жакшы көңүл буруп даярдангыла. Саламатта калгыла.